Айрым айбандардын кекчилдиги же чукур сезимталдуулугу жөнүндө талаш тартыштар ар тараптуу алып каралат. Бирок көп учурда түрдүү айбандардын адамдардай усул менен өч алгандыгы аныкталган. Бүгүнкү берүүбүздө мына ушундай айбандар жөнүндө билип алышыңыз мүмкүн. Демек, саламатсыздарбы? Кереметтүү дүйнө сиздер менен. Бул окуя 1997 жылы Примо зонасынын түндүгүндөгү Салабин кыштагында болуп өткөн. Владимир Марков аттуу браконьер кыш күндөрүнүн биринде токойдо олжо издеп жүргөн. Кокусунан жолду башкалар тарабынан өлтүрүлгөн этке жолугуп калат. Ал көп ойлонуп олтурбай, эттин бир бөлүгүн кесип өзү менен алып кетет. Бир нече метрден кийин жолдо жолборско туш болот. Браконьер мына ушул жырткычка тийиштүү болгон олжону алган болчу. Бул жолборско жакпагандыгы анык. Владимир болсо ага карата ок өзөт жана аны бир аз жарадар кылат. Жолборс качып кетет жана ага кол салган кылмышкерден өч алууну чечти. Ал Владимирдин үйүн таап баруусуна 12 сааттан 48 саатка чейинки убакыт керек болду. Уучу үйүндө жок болчу, ошондуктан анын жыты бардык нерсени талкалады да күтүштү баштады. Акырында уучу үйүнө келгенде жолборс ага кол салды жана жарадар кылды. Башка маалыматка караганда 2 күндөн кийин кол салган. Бул окуя жолборс адамга кек сактап кол салгандыгына мисал боло алат. 2009 жылы Таиландда бир маймылдын ээси аны пальма дарагына чыгышка жана сатуу үчүн кокосторду үзүүгө мажбурлаган. Эгер маймыл каалабаса, ээси аны келтектеген. Бир күн ал нерви чыдабай чоң кокос жаңгагын алып 48 жаштагы ээсинин башына атып жиберди жана ал ошол жерде каза тапты. Маймылдын ээсинен өч алууну эреже кылгандыгын окумуштуулар иликтеп чыгышты. Жыйынтыгында маймылдар иште алдыңдан эреже кылып аткаруу жөндөмдөрү бардыгын аныкташты. Ал эми төмөнкү окуя 2016 жылы июль айында Индияда Шапур токойунун жанында болуп өткөн. Ал жерде айыл жашоочулары 2 апта бою пилдердин кол салуусуна учурашты. 15 күн ичинде 16 пил кайра кол салып 54 үйдү талкалашты. Тергөө маалыматтарына караганда бул кол салуулар 11 июль күнү кошуна штаттардан келген уучулар тарабынан өлтүрүлгөн эркек пилдин жок болуусу себеп болгон. Ошондуктан калган пилдер өч алуу үчүн айылга киришкен. Натыйжада кыштактын көп адамдары үйсүз калышкан. 3 жыл алдын Кытайдын Чунсин шаарында иштен үйгө кайткан киши машина куюучу жайда турган үйсүз итти көрөт да аны өзүнүн алыстатуу максатта жакшылап тепти. Ит капа болуп ачуусу келди жана 1 сааттан кийин башка иттерди ээрчитип келип капа кылган адамдын машинасын жексен кылды. Алар тиштеринин жардамында абдан көп чукурлар, сызыктар пайда кылып, айнек жуугучтарын да сындырып салышты. Муну кошунасы фотоаппараттын жардамында тартып алган жана болгон окуяны машинанын ээсине айтып берген. Мына ушуга окшош окуя эми аюулар менен Хаммамати автономиясынын Питияха шаарында болуп өткөн. Уучу аюунун бутун жарадар кылды. Бирок аюу бир бут менен качып кетүүгө үлгүрүп калган. Бирок ал түндө шериктери менен уучунун Форд машинасын талкалап кетти. Кузов, айнек, орундуктар жана машинанын бүткүл жери аюунун өткөр тырмактары менен талкаланган эле. Ал тургай арка жагындагы машинанын номери да жок болгон. Бүтүн машина ылайга беленген жана аюунун тырмак издери калган эле. Көңүл бурууга ылайыктуу. Токойдо 3 машина болгон, бирок аюу ок аткан, укук бузуучунун машинасын талкалаган. 2016 жылы Индиянын Мунка кыштагында Уржа Ран аттуу киши үйдө меймандарын көңүлүн алыш менен алектенип калды. Ал күн бою ысык күн аптабында калган төөсүн унутуп койгон. Кечке жуук ал төөсүн чечүүгө аракет кылганда ачуусу келген төө анын мойнунан тиштеп, көтөрүп жерге урду. Кийин ал адамдын башы, денесинен ажыраганча тиштегиледи. Ачууланган жаныбарды адамдан ажыратуу үчүн 25 адам жана болжол менен 6 саат керек болду. 2016 жылы Индиянын Керала штатында британиялык браконьер эне жолборс жана анын баласын өлтүргөндөн кийин ата жолборс ачууланды. Балакай аттуу атуучу пиво даярдоочулардын арасында болчу. Алар мыйзамсыз токойдо спирттик ичимдик даярдашкан жана мыйзамсыз экспорттоо учурунда жолдо жүгүрүп жүргөн жолборс
жолборс жана анын балдары менен көрүп калган. Балакай ок атып, аларды атып өлтүргөн. Адамдар болсо жаңы этти бөлүп алышкан. 3 күндөн кийин кайтып келген пивочуларды ачуудан жанган ата жолборс күтүп алган. Ал балакайга таштанып катуу тиштеп алды жана алган жаракатынан улам балакай каза болду. Жолборс муну менен токтогон жок. 2 ай ичинде алдынан чыккан бактысыз адамдарга таштанып өз күчүн көрсөттү. 2014-жылы абаканда бир овчарка ээси аны тез басууга мажбурлагандыгы үчүн анын башынан тиштеп алды. Тергөөчү жана көрсөтмөлөргө карап ушул натыйжага келишти. Ошондуктан итиңизди капа кылбаң. Индиянын Агра шаарында башкача окуя болуп өттү. Үй тоту кошу касаскор болуп чыкты. Милан Шарма аттуу аялды өз үйүндө оорулар тарабынан өлтүрүлгөн. Кылмышкер анын өзүнө эмес итине дагы оорубады. Алар тоту кушту тирик калтырышкан. Аялдын өлүмүнөн кийин туугандары тоту кушту алып кетишти. Алардын арасында аялдын жээни Ашутруш да бар болчу. Жаңы үйгө баргандан баштап ал бала жанына келсе же анын атын укканда тоту куш өзүн башкача туту баштады. Муну байкаган жакындары Ашутрушту милицияга тапшырышты. Күнөөкөр болсо тоногондордун арасында бар экендигин мойнуна алды. Бүгүн сизге тааныштыра турган кызыктуу маалыматыбыз ушул болчу. Видео жаккан болсо лайк басышты унутпаң. Каналыбызга катталың. Сиз үчүн оңой, а биз үчүн өтө маанилүү.